Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз заттын жылуулук сыйымдуулугу. Ар кандай заттардын жылуулукту өздөрүнө кабыл алуу жөндөмдүүлүгү ар башка. Мисалы, күндө жаткан айнек, кыш, жыгач жана темир жана башкалар. Булардын ичинен темир өтө ысык экендиги сезилет күндө жатканда. Ал эми тескерисинче көлөкөдө алардын ичинен көбүрөөк муздак темир экендиги байкалат. Ушул сыяктуу ар түрдүү суюктуктар жана газдар дагы өздөрүнө жылуулукту ар түрдүү кабыл алышат. Мисалы, бул жерде стаканды көрүп турасыңар. Булардын массалары эң барабар 400 грамм. Бирөөндө суу, бирөөндө мында суу, мында май, өсүмдүк май куюлган. Эгерде биз ушул экөөнү жай отко, бирдей отко койсок, ысытуунун шарты бирдей. Термометрдин жардамы менен карап көрсөк, ысытууда ысуу майда тез жүрүп жаткандыгы байкалат да. Ал эми суу майдын температурасына жетиш үчүн дагы ага кошумча жылуулук санын бериш керек болот. Демек, сууга караганда май тезирээк ысыйт экен. Демек, ысытууда бериле турган жылуулук саны нерсе жасаган заттын түрүнө, ал нерсенин массасына жана анын температурасынын өзгөрүшүнө көз каранды. Мисалы, 1 килограмм суу, эң барабар 1 килограмм деп бул 1 килограмм сууну 1 градуска ысытууш үчүн, 1 градус Цельсияга ысытуу үчүн 4200 жол жылуулук саны керек болот экен. А эгерде ушундай эле 1 килограмм, эң барабар 1 килограмм жезди алсак, жез, муну 1 градус Цельсияга ысытуу үчүн 400 жол жылуулук саны керек болот экен. Демек, анда мындай деген жыйынтыкка келебиз. Массасы 1 килограмм болгон заттын температурасын 1 градус Цельсияга өзгөртүү үчүн канчалык жылуулук саны талап кылынарын көрсөтүүчү физикалык чоңдук заттын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу деп аталат. Биз заттын салыштырма жылуулук сыйымдуулугун С тамгасы менен белгилейбиз. Анда формуласын жазып көрөлү. Формуласы Q барабар С М Т2 минус Т1. Бул жылуулук санынын формуласы. Эми мында Q жылуулук саны, С болсо салыштырма жылуулук сыйымдуулугу, аны жаздык. Ал эми М болсо ошол заттын массасы, ал эми Т1 болсо, Т1 баштапкы температурасы, Т2 болсо акыркы температурасы. Демек, мындан биз салыштырма жылуулук сыйымдуулугунун формуласын тапсак, анда С барабар Q бөлүнгөн М Т2 минус Т1 формуласы келип чыгат. Демек, мында бирдигин жаза турган болсок, анда бирдиги С барабар жол бөлүнгөн килограмм градус Цельсия болот. Демек,
ар түрдүү агрегаттык абалда, катуу, суюк, газ абалдарында заттын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу ар түрдүү болот. Мисалы үчүн биз суу менен музду карап көрөлү. Бул экөө бир эле зат, бирөө катуу, бирөө суюк абалдагысы. Мисалы үчүн суунун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу. Суунун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу С барабар 4200 жол бөлүнгөн килограмм градус Цельсия. Ал эми муздукун карап көрөлү. Муздун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу бул суу деп коелу, суу. Ал эми муздукун карасак, С барабар 2100 жол бөлүнгөн килограмм градус Цельсия. Бул муз. Муздун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу. Эми көпчүлүк заттардын баарыныкы таблицада көрсөтүлгөн салыштырма жылуулук сыйымдуулуктардын баарын биз керек болгондо таблицадан таап алсак болот. Эми бул салыштырма жылуулук сыйымдуулуктарын карап көрсөк, эң чоңу бизде салыштырма жылуулук сыйымдуулугунун эң чоңу суу экендигин байкайбыз. Ошондуктан деңиздеги, көлдөгү суулар, мисалы үчүн бул жердеги деңиз, булар жайында жылуулукту өзүнө көбүрөөк алат экен. Ал эми кышында муздаганда бул өзүнүн алган жылуулугун тегерегине бергенде, ушул тегерегинде башка жерлерге караганда кыш анча катуу болбойт экен. Себеби бул өзүнүн жайында алган жылуулугун кышында өзүнүн тегерегине берет экен. Демек мындан суунун салыштырма жылуулук сыйымдуулугун чоң болгондуктан биз көпчүлүк убактарда жылытуу системаларында колдонобуз. Мисалы үчүн үйдү жылытууда, мынакей бул батареяны көрүп турасыңар, бул үйлөрдү жылытабыз, мектептерди, ар кандай мекемелерди жылытууда колдонулат экен. Ошондой эле жанагы жылуулук кыймылдаткычтарын муздатууда, медицинада да колдонулат экен, грелкаларды пайдаланууда колдонулат экен. Деги эле биздин турмушубузда суусуз жашоону элестетүү мүмкүн эмес. Демек балдар, бүгүн биз заттын жылуулук сыйымдуулугу жөнүндө түшүнүк алдык.